Кыргызстандын энергетика тутуму жыл жыйынтыгын чыгарды. Бул тармактын жетекчилери маалымат жыйын өткөрүп, бир жылда жасалган жумуштар, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Энергетика системасындагы жаңыланууларга кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев токтолот. Өлкөдөгү бардык энергетикалык компаниялар бир жерге бириктирилип, 2015-жылы Энергия холдинг болуп түзүлгөн. 2 жылдан бери көп иштер жасалды. Өзгөчө узап бара жаткан жыл жемиштүү болду. 2017 жылы 11 айда иштелип чыккан электр энергиянын көлөмү 13 миллиард 322 миллион киловатт саатты түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 25%га көп өндүрүлгөн. Ушул күнгө Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 17 миллиард 905 миллион метр кубка жетет. Энергетиктер суу сактагычтагы сууну майнаптуу пайдалануу аркылуу декабрь айынан тарта 2018 жылдын март мезгилине чейин Өзбекстанга 550 миллион киловатт саат электр энергиянын 1 киловатт саатын 2,4 цент АКШ акчасы менен баалап экспорт кылмакчы. Электр энергиясы үчүн керектөөчүлөрдөн чогулган акчанын өлчөмү да жалпысынан 11 миллиард 862 миллион 900 миң сомду түзүп, былтыркыга караганда 1 миллиард 370 миллион 200 миң сомго көп чогулду. Ал эми электр энергиясынын жоготуулары 5%га азайган. Жыл башынан бери 5243 авариялык өчүрүү катталып, былтыркыга салыштырмалуу 17%га азайган. Дебитордук карыздар 6%, ал эми бюджеттик карыздар жыл башынан бери 17%га азайды. Керектөөчүлөрдү электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо аракетинде бир катар көмөк чордондор толугу менен жаңыланды. Башка дагы ири долбоорлор ишке ашкан. Быйылкы жылы мынакей долбоорлор боюнча бизде Бишкек шаарынын жылуулук борбору аяктады. Токтогул КЭСинин биринчи фазасында Токтогул КЭСин реконструкциялоо боюнча мынакей 2 трансформатор, 2 кабель алмашты жана маалымат катары айтып кеттик. Бишкек жана Ош шаарларында электр энергияны камсыздоо боюнча долбоорлор аяктады. Үзгүлтүксүз камсыздоо демекчи, калың түшкөн кардын алгачкы күнү эле Бишкек жана Токмок шаарларында, Чүй менен Талас облустарында электр өчүрүүлөр катталды. Адистер авариялык абал жаандан карга айланган, аба ырайына байланыштуу деп түшүндүрдү. Башталганда жамгыр менен башталды, андан кийин каар болуп, жанакы биздин линияларга налипание болуп, ошол линиялар чыдай албай үзүлүп түшүп атышат да. Аламедин району боюнча кичине оорураак болуп атат. 25 отключение бар. Анын үстүндө 14 бригада иштеп атат. Кечке чейин бул авариялардын баардыгын текке чыгарабыз. Соңку жылдары мурункудай маал менен өчкөн жарык жокко эсе. Бул тармак азыркы тапта бир калыпта иштөөгө өткөн. Жалпысынан быйыл чындыгында жакшы шарт болду. Мол жыл болду биз үчүн. Мынакей суу да жакшы келди, объектлер дагы ишке киргизилди. Эл менен иштөө боюнча дагы сапат жогорулады, маданият дагы жогорулады, элдин да маданияты жогорулады. Мынакей төлөө боюнча дагы түшүнүк пайда болду. Бул алган нерсени бериш керек деген тошолор болду. Анан кийин бул албетте команданын иштеши. Энергетиктердин жумушу ушуну менен эле токтоп калган жок. Бул чөйрөдөгү адистер алдыда ГЭСтерди жаңылоого, Союздан бери иштеп келе жаткан жабдууларды, жалпы системаны замандын талабына шайкеш келтирүүгө камынууда. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.